Aylar күндөр саат сыяктуу өтүп барар эле. Усман менен София турмуш кургандарына 7 жыл болду. Бул жаш үй бүлө аябай бактылуу жашашар эле. Алардын ар бир күнү өзгөчө өтөр. Уруш, тартыш менен эмес, ынтымак, сүйүү менен өтөт эле. Экөө чогуу бири-бири менен тамашалаша, эркелеше өткөрбөгөн күндөрү аябай аз болсо керек. Күндө китеп окуманы адат кылышып, билимдерин жаңылашар эле. Бул жаш үй бүлөнүн эрке, эки назик гүлдөрү бар. Алардын аты Хадича жана Айша. Оба, алар эгиз. Быйыл 6 жашка толушат. Кичинекей болсо да аябай акылдуу кыздар. Тарбиясы, адеби алардын жүрүм-турумунан эле байкалып турат. 10 пара Куранды жат алышты. Аллахымдын мээрими менен. Апасы сыяктуу аябай зээндүү алар. Кара, аябай жарашты, деди Хадича Айшага карап. Оба, аябай жарашты. Негизи бул түс сизге жакшы жарашат. Хадича жана Айша апасы тиккен жаңы көйнөктөрдү кийип, күзгүнүн жанында сүйлөшүп жатышты. Усман ошол учур бөлмөгө кирип калды жана деди: "Маша Аллах, кана мени карагылачы, кичинекей принцессаларым. Сонун жарашыптыр. Кудум апаңар сыяктуу болуп калыпсыңар. Кергиле, бир боорума басып мах кылайын." София ошол учурда эртең мененки тамакты даярдап жатты. Бир айдан соң Усмандын ата-энеси ажыга жөнөп кетишет. Аллахтын парздарынын бирин аткаруу үчүн. Баары чай үстүндө топтолушту. Баарынын маанайы жакшы. Чай үстүндөгү маек жагымдуу сөздөр менен, Хадича жана Айшаны эркелетүү менен өтүп жатат эле. София менен Усман сүйүү көз караштары менен бири-бирине карап калышар. Кээде уяла көздөрүн дароо алып качышар эле. Ошол күнү София дүкөнгө керектүү азык-түлүктөрдү алуу үчүн үйдөн чыкты. Дүкөндөн кайта жатып автокырсыкка учурады. Аны ооруканага алып келишти. Усмандын ата-энеси, Хадича жана Айша ооруканага дароо жетип келишти. Баары шок абалда турушар эле. Кичинекей эгиз кыздар көздөрүн чек-чейти ачыша, оорукананын бир четинде тик турушар эле. Алар апасы бул жерде экенин билишет, бирок кандай абалда экенин билишпейт. Софияны операцияга алып кирип кетишкен. Усман четте турган кыздарыны көрүп, көз жаштарын арчып, өзүнү колго алып, алар тарап басты. Хадича, Айша, келгиле бери, деп аларды чакырды. Алар Усман тарап акырын басып келишти. "Ато, апама эмне болду?" деп сурады Хадича. "Кызым, иншаллах баары жакшы болот. Апаңар чыгат, айыгып чыгат", деди го оюго чөктү. Хадича атасынын сөздөрүнөн апасы оор абалда экенин дароо сезди. Жана акырын "Иншаллах" деди. Көздөрүнөн көз жаш акырын агып түштү. Хадича акырын көз жаштарын арчып: "Айша, кел, ичибизде дуа кылып турайлы Аллахыбызга", деп кайгылуу жылмайды. Айша акырын башын ийкеди. Ал да сезди жана ыйлап жиберди. Хадича ошондо: "Эй Айша, эмнеге ыйлап жатасың? А сиңдим, ыйлаба, баары жакшы болот", деп чоң адамдардай сиңдисин көз жаштарын арчып бооруна басты. Аларды көргөн Усмандын ата-энеси ыйлап жиберишти. Усман аларды бооруна басып: "Иншаллах, баары жакшы болот", деди. Операцияда аяктады. София бир жума кома абалында жатты. Соң көздөрүн ачты. Бирок эчтемкени билбейт эле. Мээси каттуу жаракат алган себебинен
баса албайт, жүрө албайт, сүйлөй албайт. Эчтемкени сезбейт да, билбейт да. Усман анын ата-энеси Айша жана Хадича Аллахка аябай көп шүгүр айтар эле. Ушундай абалда болсо да Сафия тирик калганы үчүн. 2 жумадан соң Сафияны үйгө алып кетишти. Усман жумуштарын бек байкеге тапшырып, өзү Сафиянын жанында болууну чечти. 1 жумадан соң Усман ата-энесине коерго койбой ажыга жөнөттү. Алар Сафия жөнүндө такыр кабатыр албоолорун айтып, өзү ага жакшы карарын айтып, көңүлдөрү ток абалда Аллахтын парзын аткарып келүүлөрүн айтты. Усман ата-энеси көп жылдардан бери ажыга барып, Аллахтын парздарынын бирин аткарууларын аябай каалап жүрүшкөндөрүн жакшы билчү. Ата-энеси да ажыга жөнөп кетишти. Усман өзү тамак бышырар, кыздарына жана Сафияга карар эле. Кыздарыны, Сафияны өзү жуунтуп, тырнактарын алып, айтор аларга мээримин төгүп жакшы карар эле. Сафияга өзү тамак берер, убакыты менен ага Куран окуп берер, диний китептерди окуп берер эле. Бирок Сафия эчтемкени түшүнбөс, кээде терезеден королорун, кородогу чымчыктарды, дарактарды сааттап карап отуруп уктап калар эле. Усман көбүнчө ага Куран окуп берет эле. Сафия эчтемкени түшүнбөй, терезеден сыртты тиктей отурат эле. Усман ага жалдырап карап, "Сафиям, эмне жейсиз? Айтыңыз, ошону бышырайын. Бутуңузду, колуңузду укалайынбы? Бирдемке кааласаңыз айтыңыз деп ошол жана ошол сыяктуу суроолорду берип турар эле. Айланасында жаш балдар сыяктуу айланып жүрөр эле. Кээде өткөзгөн кызыктуу күндөр жөнүндө эстетип, айтып берер эле. Усман чындыгында сонун ата жана жолдош эле. Сафияга да, кыздарына да сонун мээрим төгүп, жакшы кароого, кыздарына Курандан сабак берүүгө, тамак даярдоого жетишер эле. Күндөрдүн биринде Сафия көзү менен бакта өсүп турган алмага узак карады. Усман аны байкап калып, "Жубайым, Салихам, алма жейсизби? Алып келейин деп ордунан туруп сыртка чыкты. Сыртка чыкты эле го, дарбазанын жанындагы отургучта Хадича менен Айша сүйлөшүп отурганына көзү түштү. Акырын алар тарап басты. Бирок алар атасыны алар тарап басып баратканын байкашпай, жерди караган абалда сүйлөшүп отурушар эле. "Эже, мен апамдын үнүн сагындым. Куран окуган кыраатын сагындым. Бышырган тамагын сагындым. Эркелеткен сөзүн сагындым. Бизди көтөрүп ойнотот эле. Сонун икаяларды айтып берип уктатат эле. Биз менен ойнойт эле. Азыр эчтемкени билбей, бизди тааныбай турат" деп үнүн чыгарбай ыйлап жиберди. Хадича дароо ордунан туруп, Айшанын көз жаштарын арчып, көздөрүнө чоң адамдардай карап, "Сиңдим, ыйлаба. Али баары жакшы болот. Чогуу оюндар ойнойбуз. Апабызга Курандан сабак тапшырабыз. Чогуу парктарга барабыз. Бирок сен ыйлаба. Макулбу, сиңдим? Аллахым сөзсүз бизге жардам берет. Эсиңдеби? Эрте менен уйкудан экөөбүз атам менен апам тамашалаша, эркелеше ойногон үнүнөн ойгонот элек" деди го, өзү да ыйлап жиберди. Муну уккан Усман, "Аллахым, өзүңүз бизге жетиштүүсүз. Өзүңүз бизге жардам бериң" деп көз жаштарын арчып, "Хадича, Айша, киргиле үйгө. Апаңар күтүп калды. Баарыбыз чогуу бакчабызда пышкан алмалардан жейбиз. Кана жүргүлө" деди.
Эртеси күнү Хадича жана Айша көчөдө ойноп жаткан эле. Жандарына Фатима жана Умму Гүлсүм аттуу курбулары чуркап келип: "Хадича, Айша, биз эртең паркка ойногону кетип жатабыз. Атам, апам, иним жана Умму Гүлсүм да барат", деди Фатима. Фатима жана Умму Гүлсүм эже сиңди Усмандардын жан кошунасы болгон Жакшылык байкенин кыздары. "Оо, сонунго", деди Айша. "Келгениңерде бизге айтып бересиңер, паркта эмне кылганыңарды, досум", деди күлүп Хадича. Алардын кеп сөзүн угуп калган Жакшылык байке жандарына келип: "Ассаламу алейкум, Хадича, Айша. Каалайсыңарбы? Силер да биз менен барышты. Атаңардан уруксат өзүм аламын. Эмне дейсиңер?" деди. Бул сөздү уккан Хадича жана Айша бири-бирине тиктеп жылмайышты. Соң Айша эжесине эмне кылсак дегендей суроолу карады. Хадича акырын: "Макул, сурап көрүңүз", деди. Жакшылык байке дароо Усманга чалып сүйлөштү. Усман аябай кубанды. Себеби көптөн бери кыздарын эч бир жерге алып барып ойнотпогон эле. Хадича жана Айша Усман уруксат бергенин угуп аябай курсант болуп кетишти. Айша бир учур үйгө кирди. Үйгө кирген замат үйдүн терезесинин жанында отурган атасы жана апасына көзү түштү. Усман Сафияга сүйлөй, колдорун укалап отурар эле. Сафия болсо эчтемкени билбей мурункудай отурат. Айша апасын бул абалын көрүп ыйлап жиберди. Соң атасынын жанына акырын келип: "Ато, эртең Фатималар менен паркка барбай эле койсом болобу? Үйдө эле болсом дейм. Эртең Куран сабагын да тапшырышым керек." Айша үйдө ата-энесинин жалгыз калтырууну каалабады. "Жакшылык байкеге чалып айтып коесузбу? Бирок Хадича бара берсин. Аябай кубанып жүрөт эжем", деди. Апасыны жана атасыны жалгыз үйдө калтыруусун каалабаган Айша. Атасы кызынын бул сөзүнөн апасын жана аны жалгыз калтыргысы келбегенин байкап, көзү жашка толду. "Макул кызым, ошентейли анда", деп чачтарынан сылап бооруна басты. Усман жана эгиз кыздары шам намазын окуган соң чайга отурушту. Бүгүн Усман аш демдеген. Айша жана Хадича термиле апасыны карашат. Бирок ал ошол бойдон отурат. Үнсүздүктө баары тамак жеп жатышат. Усман чукур ойго баткан. Усман акырын Сафияга тамак берер эле. Тамактан соң Айша: "Эже, бүгүн менин кезегим. Бүгүн мен дасторконду жыйнап, идиштерди жубайын", деп дасторконду жыйнашка киришти. Муну көргөн Усман: "Альхамдулиллах. Аллахым, мындай акылдуу кыздарды бергениңизге шүгүр", деди ичинен. Соң Хадича атасына акырын келип: "Ато, сизге бир сөз айтайын дедим эле. Бирок Айша билбей эле койсунчу". "Макул, айт кызым". "Эртең Фатималар менен паркка барбай эле койсом дейм. Апама китеп окуп берейин дейм. Бирок Айша бара берсин. Ал аябай кубанды бүгүн, паркка баруусун укканда. Жакшылык байкеге чалып айтып коесузбу?" деди Хадича. Усман көзүндө жаш менен Жакшылык байкеге чалды жана Хадича да бара албашын айтты. Сафиянын көзүнөн көз жаш ошол учур тамчылады. Күндөр өтүп барар эле. Усмандын да ата-энеси ажыдан кайтышты. Үйгө Хадичанын жана Айшанын чоң атасы жана чоң энеси келип, үй бир аз кубанычка толгон эле. Күндөрдүн биринде Усман каттуу ооруп, кома абалына түшүп калды. Мээсиндеги чоң кан тамыр жарылып кетиптир. Дарыгерлер үмүт жок, жашай албайт деп ачыгын Усмандын атасына билдиришти. Бирок байкуш Усмандын атасы бул сөздү эч кимге айта албады. Кантип айта алмак эле?
Муну уккан Усмандын апасы кай абалга түшөт? Муну уккан Хадича жана Айша кай абалга түшөт? Усмандын атасы күнү түн Усмандын жанында. Усмандын апасы болсо үйдө София жана кыздарын карар эле. Бир учур куптан намазынан соң үйгө телефон коңгуроосу келди. Усмандын абалы оорлошуп калганын уккан Усмандын апасы Хадича жана Айшага Софияны жакшы карап турушун айтып, ооруканага жөнөп кетти. Айша жана Хадича атасынын оор абалда экенин байкашты. Соң жай намаз салып, 2 рекет нафил намаз окуй башташты. София ар дайымкындай терезени карап отурар эле. Намаздан соң Хадича колун көтөрүп дуа кыла баштады. Айша да артында амин деп турар эле. Хадича жана Айшанын көзүндө көз жаштар толгон. О Аллахым, о Рахманым, о Рахимим. Бүт баарыбызды жаратып, жана жашообузду улантып жаткан Аллахым, сизге гана таянабыз, сизден гана жардам сурайбыз. Бүт нерседен кабары болгон Аллахым, Аллахым, балким мен ичимдегини сизге толук айта албай жаткандырмын. Ооба, мен алсыз, кемчиликтүүмүн. Бирок сиз бүт кемчиликтерден тазасыз. Ичимдеги кичинекей тыбышты да билесиз. Аллахым, Роббим, сизге гана таянам, сизден гана жардам сурайм. Сүйүктүү кулуңуз болгон Ибрахимге отту суук кылган экенсиз. Юнусуңузга балык ичинде үмүт берген экенсиз. Аллахым, жалгыз Роббим, шериги жок болгон Аллахым, Софияңызга жана Усманыңызга да шыпа бериң. Аллахым, апамдын кыраатын сагындык. Атам менен тамашалаша ойношкон үндөрүн сагындык. Сиздин сөзүңүз болгон Куранды чогуу жаттатыштарын сагындык. Бизди эркелете ойноткондорун сагындык. Аллахым, сизге аябай көп шүгүр айтамын. Ошондой ата эне бергениңизге, ошондой бактылуулук бергениңизге. Аллахым, сиз аябай мээримдүүсүз. Колуну көтөрүп, сизге дуа кылган пенделериңизди кур калтырбайсыз. Биз сизге гана муктажбыз. Аллахым, Усманыңызга жана Софияңызга шыпа бериң, деп дуа кылышты. Кайра 2 рекет нафил намаз окушту. Соң саждада болуп, узак ыйлап дуа кылышты. Соң ошол абалда кичинекей эгиздер Хадича жана Айша уктап калышты. Эртеси күнү Айша, Хадича ойгонгула деген Софиянын үнүн эгизектер угушту. Хадича ордунан турса, өздөрүнүн төшөгүндө, жай намазда эмес. Хадича таң калды. Ашканадан апасы бышыркан эрте мененки жумуркалардын өзгөчө жыты келип турат эле. Айша көзүн ачпай ыйлаган абалда: "Эже, жатыңыз, ойгонуп кетпейли. Апабыздын үнүн дагы угайлы. Бышырган тамагынын жытын тоюп жыттайлы. Жатыңыз", деди Айша эжесине. Хадича дароо көздөрүнү жумуп жатты. Хадича: "Айша, кыздарым, тургула эми. Атаңарга барышыбыз керек", деген Софиянын сөздөрүн үнүн угушуп, шарактап ыйлашар эле. "Аллахым, мээримдүүм, бул түш болбосунчу", деп дуа кылып жатты Хадича. "Аллахым, Рахманым, бул түш бүтпөсүнчү, ойгонуп кетпейличи", деп дуа кылып жатты Айша. София акырын алар жаткан бөлмөгө кирди жана кыздардын беттеринен өптү жана тоюп аларды көз жаштары менен жыттады. Ооба, София да дароо байкады алар ыйлап жатышканын. Хадича жана Айша ордуларынан туруп, апасыны катты кучакташып, беттеринен, көздөрүнөн өбүп жатышты. Соң дароо саждага жыгылып, ыйлап Аллага шүгүрлөр айтып жатышты.
София түндөсү Аллахтын кудурети менен өзүнө келген болчу. Ошол учур Усман да өзүнө келген болчу. София жай намазда уктап жаткан кыздарыны төшөктөрүнө ыйлаган абалда жаткызды. Эмне болгонун өзү да түшүнбөй жатты. Кудум уйкудан ойгонгондой. Ооруп жаткан учурундагы кээ бир нерселер эсиде, а кээ бирлери эсинде эмес эле. Ошол учур Усмандын апасы жакшы маанайда үйгө келди. Себеби Аллахымдын кудурети менен, мээрими менен Усман айыккан эле. Усмандын апасы үйгө кирген замат Софияны көрдү жана «Субханаллах» деп ыйлап жиберди. Соң Усмандын апасы ага бүт баарын түшүндүрүп берди. София, Усмандын апасы жана эгизектер чогуу ооруканага келишти. Алгач Усмандын апасы жана Айша, Хадича Усман жаткан бөлмөгө киришти. Усман алар менен саламдашып, кыздарынын жыттарынан тоюп жыттады. Соң аларга карап, «Апаңар жакшыбы? Ким аны карап калды?» деп суроо берди. Хадича жана Айша бири-бирине карап, соң чоң энесине карашып, жылмайып жатышар эле. Усман эчтемкеге түшүнбөй аларга карап жатат. Ошол учур София кирип келди. Жүзүнөн дайымкыдай нур төгүлөт эле. Усман таң калган абалда, көздөрүнөн жаш аккан абалда, көздөрүнү жумуп «Альхамдулиллах» деди.